Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Курсан Асановдун жактоочусу УКМК ИИМдин башчылары Атамбаевди тирүү кармайын деген эмес. Буга карата ИИМдин жообу. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жактоочусу Икрамидин Айткулов президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда ал УКМКнын башчысы Орозбек Орунбаевди, ИИМдин башчысы Кашкар Жунушалиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранды. Жактоочу УКМК ИИМдин башчылары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тирүү кармайын деген эмес, деп пикирин жазды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Суперкежи порталына билдиргендей, 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Андан сырткары бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошонун жыйынтыгы менен баа берилет да, жактоочу оюна келгенди айта берген туура эмес, дейт Сейитов.